Булар мага бир эле доомат коюп атат. Сиз дейт жана соттолгон эмесиңизди мындай жашырдыңыз деп. Ал жерде соттолгон барбы же жокпу деп мен жазганым жок деп. Себеби деген чынында эле жанагы картотекаларда МВДнын картотекаларда андай жок да. Жок нерсени жок дейсиң да. Бул качан сокрытие болот, жашырган болот. Эгер мисалы мен судимость жок деп жаза турган болсом, анан кийин жанагы эме картотекалардан судимость бар деп чыкса, ошондон анан кийин мен жашырган болом да. А бул жерде андай жок. Анан кийин жанагы айтып атат, эменин эмелери мына эгер көрсөңүз, мына азыр деле судимость жок деп турат бу жерде. Бул ички иштер министрлигинен алынган, э? Качан алынган бул? Муну свежий алдым. 24-нд алдыңыз, э? 24-нд. Свежий алдым. Бул деген тигилер айтып атат, бизде эме кылсак андай судимость, андай сведения жок деген мааниде бир эмесин айтып атат. То есть 12 мартта тиги ГКМБ өзүнчө алып атат, что якобы судимость бар деп. А мага 24-ндө берип атат, судимость жок деп. Муну кандай десек, значит, ГКНБ булар подлогом документов официально занимается, понимаете? Вот. Анан тышкары мен айтып атам, мен эменин үстүнөн, Ташиевдин үстүнөн мен арыз жаздым президентке, генеральный прокуратурага, анан кийин жанагы өзүбүздүн төрагага, жогорку кеңешке. Ал жерде о том, что привлечь Ташиев к уголовной ответственности за то, что он кылган иштери, ошол деяниялары уголовный кодекстин 4 беренесин жанагы признак преступления дал келип атат да. Ошонун негизинде бул кишини тарткылады. Превышение власти, разглашение государственных секретов, права человека, ошону соблюдать этпек, конституцияны деп басмырдалап жаткан ошонун бардыгы мен үстүнөн жаздым. Азыр эми көрөбүз кандай болот. Бирок эчтекеге карабай, азыр көрүнүп турат, генеральный прокуратура дагы узурпированный, ошол тарап болуп атат. Эми ГКМБ представитель, понятно. Анан тышкары ЦИКтин деле ошол тарап болуп атканы, законду бузуп туруп ушундай чечим чыгарып атканы, бул вообще беспредел. Эмнеге мындай чечим чыгарып атат деп ойлойсуз? Мунун чечими эле жанагы мен өзүмдүн депутаттык милдеттеримди аткарып, өзүмдүн жанагы чек ара боюнча соглашениясына өзүмдүн депутаттык мнениямды, өзүм позициямды билдирген үчүн. Себеби деген бул мен түздөн түз добросовестный өзүмдүн жанагы депутаттык эмелеримди, парыздарымды аткарганым үчүн, ачык сүйлөгөнүм үчүн, ошол позиция үчүн мени азыр куугунтукка алып атышат. Азыр незаконный, азыр мени мандатынан лишать этип атат да, мындайча айтканда. Бышкан чечимин сотко бересизби? Мен бышкан чечимин не только сотко беремин. Мен буларды Ташиев менен кошо соучастник кылып, преступление, превышение власти, ошонун бардыгыны буларды соучастник кылып беремин. И генеральный прокурордун биринчи замыны деле, и жанагы жигитти ГКМден, и полный состав жана ЦИКтин комиссиясына жанагы тынчтык кимеле Шайназаровду баш кылып туруп, мен буларды как соучастник катары генеральный прокуратура берем. Анан бул жөнүндө мен элге кайрылам, эл да билсин. Вот андан тышкары мен ойлойм, азыр көрөбүз, мен сотко обязательно берем, сот кетсин, генеральный прокуратура карасын, анан кийин сотту мен обязательно верховныйга чейин жеткирем, андан тышкары конституционный жеткирем. Ал жерде дагы уже понятный болот, ошондо бул Ташиев государственный бийликти толугу менен узурпация болгонун доказательствосу болот. Мен бул жөнүндө эл аралык эмелерге дагы кайрылам. Соттон, прокуратурадан адилеттүүлүк табам деп ишенесизби? Мен булардан азыр билет табам. Но бирок мен ошого карабай фиксация кылып туруп, арыздарды берип, ошол эмесин түбүнө чейин чыгам. Бүт процедураны өткөрөм акырына чейин. Себеби деген бүгүнкү күнү тартылбаса, власть барбыр өзгөрөт, башка ситуация өзгөргөндөн кийин буларды мен бардыгын жоопко тарттырам барбыр. Себеби деген азыр одону мыйзамдарды бузуп туруп, ушундай чечимдер чыгарып атат. Булар жанагы Ташиевдин кылмыштарынын соучастниги булар. Рахмат.